Тема система охлаждения. Бул негизи кандай устроений? Мына болуп турган общий система охлаждения. Иштеши мына көрүп турганыңардай өткөндө печка сабакта өтүлгөн тема, бирок ал жакта печка бөлүгүн өткөнбүз. Эми музатуу системасын өтөбүз. Эми музатуу системасында кайсы детальдарга бөлүнөт? Ар бир деталь жөнүндө сүйлөшөбүз. Мынакей. Очок. Очок бул мотор бөлүгү. Мисалы биздин мына моторубуз мына. Эми ушул мотордо камера сгорания болот даган, ошол ысыганын себебинен ошо камера сгорания болгон жерди стабилдүү бир температурада кармаш керек. Именно ошол очок жөнүндө сүйлөшөбүз. Насос сууну айлантырат. Мынакей. Краник бул түшүнүктүү болуш үчүн краник деп коеюн, термостат. Вентилятор, желдеткич. Бул мынакей вентилятор, желдеткич. Датчиктер. Эми именно мына ушул вентиляторду иштетиши үчүн атайын датчиктер коюлган. Ошол датчиктер турат ошо. Ар бирин жеке токтолуп айтып кетем. Демек, эң биринчи система очокту кандай иштешин мен түшүндүрүп коеюн. Мынакей общая система охлаждения. Бул жерде биздин мотор. Мотордо мынакей байкап турганыңардай ар бир поршунун сүрөтүн белгилеп койгон. Ар бир очокто мына очок болсо, эми ушул от күйгөн жерди очок деп коет. Мына ушул жерде мынакей клапан, ошодо поршун, анан шунун айланасында жигиттер суу жүрөт. Айланасындачы. Эмне үчүн дегенде, камера сгорания болгон жерде эгерде аны эч кандай система муздатпай турган болсо, ал бат эле прокладканы күйгүзүп коет, же болбосо өзү ошол жерде колдонулган металлдар температурага чыдабай эрип кетет. Эми ошону эритпей, же болбосо аны муздатып тоңдуруп койбой, бир темпте кармаш үчүн ушу система охлаждения ойлоп табылган. Бул более силерге түшүнүктүү болушу үчүн мен азыр деталын чыгарып берем. Мына двигательде байкап турсаңар, мынакей поршун турган жерде мына айланасында мына дырочкалар турат. Азыр бул жерде бирек эле мындай дырка турганы менен ылдыйы мисалы силикон эле ачык. Бул үстү эмнеге анда мындай десе, чтоб баягы верхний головка басылганда ал жер катуу болуш керек да. Ошон үчүн атайын бети ушундай калың. Бул каналдар болсо именно верхний валга, верхний головкага суу өтүш үчүн кылынган. Түтүктөр да, жөнөкөй эле. Кыскасы айтканда, мына поршун турган жердин айланасы, ар бир поршундун айланасы суу, полный. Ошол суу менен муздайт. Ошол суунун бул два образкада да то же самое, көрдүңүздөрбү? Кыскасы мотор бензин болобу, газ болобу, дизель болобу, ушул система менен муздайт. Айланасына жидкий суу, антифриз, кыскасы муздатканга жарай турган бардык нерсе куюп иштейт. Мындай айтканда, мындай эле айланып эле ачык болот. Көрдүк, Ошол именно ортодо поршун жүрөт. Ошол жерде камера сгорания болгондо, жарылганда өтө чоң температура ысыйт. Ошол температура ысыганда ошону муздатыш үчүн айланасында стабильный суу жүрөт. Еще воздуху жок, эч кандайчы аба аралашпаган таза суу жүрөт. Себеби аба аралашып кала турган болсо, циркуляция жүрбөйт. Ал жерде ысык суу чыгып, кайра ордуна муздак суу кирбей калат. Ушул камера сгораниянын айланасында ушундай суу жүрөт. Элестете албагандарга үчүн атайын чыгарып берип атам. Негизи мотор аттуунун бардыгы бирдей эле. Бардыгы эле мына ушундай айланасында, ортосу поршун, айланасы суу болот. Кыскасы мотор затынын баары ушундай. Ушу айланасында суу жүрөт. Эми мурдагы схемага кайтабыз. Автомобильный охлаждение система схема. Эми жигиттер бул темада ошол атайын ошону муздатыш үчүн мындай система коюлган.
Эми бул системада байкайбыз. Азыр моторду алып койгон. Моторду түшүндүрдүм мен силерге. Эми детальдарды, очокту түшүндүк, Эми насос. Бул жерде насос. Насос деген биз баарыбыз эле баягы билген, үйдө токко сайсаң, ток менен иштеген эле сууну качать эткен насос. Бирок насос бизде электронный деп айтып атам, а бул жерде насос механический. То есть ГРМ ременге кошулат дагы, ГРМ ременин жардамы менен айланат. Мотор жүргөндөн баштап айланып баштайт. Газды көп тепсең катуу айланат, акырын тепсең жай айланат. Ошол темпте иштейт. Ал анын көрүнүшү кандай? Помпа. Бардык эле машиналарда булардын негизи көрүнүшү ар түрдүү болгону менен кызматы бирдей. Мына көрүп турганыңар, мисалы кайсы машинаныкы экен? Примерно вентаныкта дал ушундай болот. Мына крышаткасын көрүп атасыңар, Баягы эле сууларга койгон, арыктарга койгон катамаран сыяктуу эле болот дагы. Нар жагында мынакей шкифке улана турган жагын көрүп атабызбы? Мына шкифке уланат, бул жагы уже шкиф айланганда бул сууну бир жактан ортосунан алып, чекесинен алып, ортосуна айдайт, айтор ушундай. Кызматы ошондой. Эми бул мындай да, кээ бирки машинанын суу айдай турган насостун барабандары мындай болот. Кээ бирки машиналардыкы башкачараак болот. Бул мына мисалы мынаны карайлы. Бир аз башкачараак, көрдүңүздөрбү? Бул формасы өзгөрүп кете берет. Мына мунун крышаткасын карагыла. Көрдүңүздөрбү? Мунуку башкача. Мына бунуку башкача. Булар ар түрдүү болуп кете берет. Бирок мынакей. Мисалы, мунун крышаткасын карагыла. Мына ушул мисалы сынбай турган крышатка, муну карагыла. Эми муну нерде? Бул сына турган крышатка. Неге айтайынбы? Себеби бул темир. Темир анан түгүнөн чирийт. Сууда жүрө турган болсо, биринчи зыяны мына ушул помпа чирийт. Себеби помпа алюминий эмес да. Кээ бирки помпалар темирден. Ошол помпа муну крышаткалар жөнөкөй эле темир. Бир аз чиригенден кийин оңой эле сынып калат. Анан кийин баягы суу менен калтырып калат, тоңуп калат го. Ошондо дагы ушу крышатканы катуу кармап калат, айлантканда тиштерин бүт сындырып таштайт. Мисалы, Портердики көпсүн алат, мен байкаган. Портердин крышаткасы дал ушундай болот. Мисалы, булардын мындай формалары ар түрдүү өзгөрөт, баягы именно шкифке уланган жактары, ременге уланган жактары, бирок ичиндеги баягы именно сууну айланта турган жери бардыгыныкы эле бирдей. Мынакей муну караңыздар, өтө назик, көрдүңүздөрбү? Эгер кичине сууда жүрө турган болсо бул чырып калат, болчу. Эми бул тазасын көрсөтөм да, 5 жыл, 10 жыл иштегенин акыбалы уже темирлери жукарып, заңдап, башкача болуп калат. Анан бул мындай да, караңыздар, мына ортодо бир темир менен темир эле бөлүп турат дагы. Бер жагы сууда, нар жагы ременде жүрүп атат. Демек, бул дайыма нагрузка менен жүрөт тура. Ортодо подшипниги бар. И подшипнигине суу кирип кетпеш үчүн сальниги бар. Сальник бул резина, эгер дайым майланып турбаса, ал резина жейилет дагы, подшипникке суу өтөт, ошо подшипник үн чыгарып, уже анан шатайт этет. Бул деген сөз, машина антифризде, дайыми антифризде жүрбөсө, сууда жүрө турган болсо, суу сальникти майлабайт. Ошол себептен сальник жейилет дагы, суу өткөрүп баштайт. Подшипникке бат эле суу өтөт дагы, подшипник өлөт. Антифриздин составында май бар. Кандайдыр проценти май. Ошол май ичиндеги бүт ушундай айлана турган нерселерди, сальниктерин бүт майлап турат. Мына крышаткалар чиритпей кармайт да. Ошон үчүн машина милдеттүү түрдө антифризде жүрүш керек да. Бул бир антифриз неге коюш өзүнү. Кыскасы ушул насос, ушул помпа мына ушул нерсени антифриз майлап, сайлап, убакыт өмүрүн узартат. Ошол себептен биз антифриз куюшубуз керек. И муз болгондо дайыма ушуну сындырып жүрөт. Муз менен тоңуп калат го кышында. Ушуну сындырып жүрөт. Ошон үчүн тоңуп калды эч качан баспаш керек. Тоңуп калгандан кийин муздатып, полноценный. Анан кийин бул помпа.
Помпа мындай болот. Шкиф жагынан караңыздар. Бунун шкифке кошулуп жүрө турганы бар. Анан шкифке эмес, генератор ремениме айлана турган. Кыскасы айтканда, количество балды механический кыймылына кошулат. Грем жагынабы же сырткы ременге айырмасы жок. Гремге кошулганы более мындай безопасныйраак. Себеби грем ремен чем генератор ременине караганда күчтүү болот. Күчтүү болот, анан кийин долговечный болот. А генератор ремени мындай сыртта болгон үчүн бат эле чирип үзүлө берет. Анан ал ремен мындай үзүлүп калса, мисалы, эйси мен ошол дарекке чейин жетип алайын деп машинаны айдай берет да. Аккумулятордун күчү мененчи. Ошол мезгилде помпа иштебесе, анда мотор кармап калуу коркунучу бар да. Ошол себептен помпаны ичкерки шкиф менен болгону бул более безопасныйраак. Генератор ремен үзүлүп кетсе дагы охлаждение иштеп тура берет да. Эми ал жаратуучуларга байланыштуу, бизге тиешеси жок. Негизи ошол жакшыраак. Эми үчүнчү краник. Краник деген бул жигиттер именно термостат деп жазылып турган жерде термостат деген бир запчасть бар. Ал запчасть электронный эмес, жөнөкөй эле темирден жасалган. Мындай, то есть эч кандай ток берилбейт ал жакача. Эми азыркы жаңы машиналар электрон термостат коюлуп атат. Бул электрон эмес, жөнөкөй эле механический термостат. Так, ушул термостат көрүнүшү мындай болот жигиттер. Мынакей. Туруш местосунда карагыла. Мисалы, азыр данный время бул термостат ортону жаап турат. Эгерде термостат ача турган болсо, мына каналда мындай суу өтөт. Ал термостат жабык. Эми термостат жабык болгонун себептен ысык суу термостатка келет дагы кайра өтө албай, мынтип өзү менен өзү айлана берет. Цилиндрдин ичиндечи, камера сгораниянын ичинде. Бул качан ачылат? Бул өзүнүн градусу бар. Термостаттынчы ар машинада ар башка болот. Себеби кайсыдыр бир машинанын системасы башкачараак жайгашкан болуп калат. Кыскасы бул 82де 87ге чейин коюлат. 76дан 86га чейин коюлат. Мындай айткандачы. Себеби термостат ачкандан кийин анан кийин охлаждение датчикке ток бар эме суу барат да. Ошон үчүн бул кичине эртерээк ачат. Эгер бул именно кайнап кеткенде ачса жетишпей калат. Бул кайнай электе эле заранее ачат. Суу өзү билебиз, жүздө кайнайт. Машинанын суусу стабилдүү 90да жүрөт, өзүчү. Бул эрте ачат. Бунун эрте ачкан себеби датчикке жетип барганча уже бул жак 90го чыгат да. Суу айланып барып. Кыскасы бул ошол 80 элестетер эле. Примерно 80де ачат. 80ге чейин бул ошо краникти ачпайт. Бул ушундай встроенный. Бул жерде ошол именно температурага реакция бере турган химический механизм коюлгандагын ичинде химический жидкостер бар. Эми качан бул жерден мына ысык суу келип бул жака өтүп кетип атпайбы? Ушул ысык суунун температурасы 80ге чыкканда бул краник ылдыйга түшөт да муну ачып коет. Ачканда анан мына суу циркуляция айланып баштайт. Бул өзү менен өзү иштейт. Суу 80ге чыкты, өзү ачат. Температура кайра 80ге түштү, кайра жабылып калат. 80ге чыкты, өзү ачат. Мындай айтканда механический буюм бул. Помпадагы бул дагы механический буюм. Эми темага кайтабыз. Мынуга эми жигиттер маселе мындай. Демек, машина жүрдү, помпа грем ремен менен айланып атат. Термостат суу ысыганда өзү ачып атат. Демек, мындан алып карасак, помпадагы термостаттагы негизи механический буюм экөө тең. Анан машина жүргөндөн баштап эле өзү ачып, өзү иштей берет туура. Бирок сен качан машинаны айдап баратканда ошондой. Сен айдап баратсаң, машина өзүнүн өзү насос иштеп, өзүнүн өзү термостатты ачып, алдынан шамал кылып айдагандачы. Ошо менен өзүнүн өзү музат жүрө берет. Мисалы 10 сааттап тынбай айдасаң, эч кандай вентилятор кереги жок эле кете бересиң. Сен алдынан тынбай шамал уруп турат, бияктан помпаң иштеп турат, термостат. Бул механический нерселер өзү иштей берет. Анда вентилятор эмнеге керек, термодатчик эмнеге керек десе,
машина эми дайым эле жыл мындай тынбай айдап жүрө бербейсиң да, пробкада туруп каласың, башка болуп каласың, жүргүзүп бир жерге коюп каласың. Ошол мезгилде анан кийин алдынан шамал урбай калганда радиаторго. Радиатор билебиз, бул музатуучу системада турабы? Ошо музатуучу системада биздин вентилятор, желдеткич турат. Желдеткич машина ордунда кыймылдабай турганда алдынан шамал чакырат. Мисалы мындай айтканда, сен айдап барып атканда өкүм болот да, вентилятор иштегендечи. Эми бул вентилятор шамал айтаганда баарыбыз жашоодо көрүп эле жүрөбүз. Любой эле ысык нерсеге желдетсең муздайт турабы. Ошондой эле мынагу радиатор заты либо ысытуу, либо музатуу системасында колдонот. Мында атайын жылчыктары бар дагы, жылчыктарына мисалы өтө аз граммда суу киргендиктен анга дагы кошумча тиникелер варт этилген. Жылуулук дайыма жылуу нерсе, мисалы мына жылуу дейлик, колуңду койсоң, бул колуң ысып атат. Демек, бунун жылуулугу сенин колуңа өтүп атат. Демек, муну элестетели, радиатордун бир кабыргасы. Ошол жерге суу куюлду. Эми биринчиден мына темир ысыды турабы ушунун эсебинен. Анан мен колум койсом, менин колум да ысып атат. Демек, бунун өзүнүн температурасы идишке куюлганда бир жоготот, менин колума дагы тап бергенде дагы өзүнүн жылуулугун жоготот. Мындай айтканда, бунун температурасы жанындагы нерселерди ыстамдап өзүнүн температурасын жоготот. Ошондой эле бул байкап турганыңардай мына радиаторда дорожкаларда экинчи дорожкага чейин ортосу тыбыт болуп турат турабы? Ошол тыбыттарды ыстамдап суунун температурасы түшөт. Бул бир. Ошол эле мезгилде шамал болгондо бул суунун деңгээлин өтө бир 5% дегенде кандай болуп калат? Мисалы тең обычно сууну койсоң өзү 10 минутада муздаса, ошону 1 минутада муздашка мажбур кылат. Мындай айткандачы. Баягы шамалдын жардамы менен, баягы система менен, кыскасы айтканда, ошол жайгашкан система сууну 10% батыраак муздатат. Ошо радиатордун жайгашкан өзүнүн формасы атайын ошо муздатканга атайын ошондой жасалган. Ошонун жардамы менен суу үстүнөн ылдыйга түшкөнгө чейин эле бат муздайт. Бул жактан келип куюлган болсо келип кайра кирип эле мындай өтүп кеткенче бат муздап, уже мындай айтканда ысык суу келип радиаторго кирип муздап, заготовка болуп кайра моторго кете берет. Ана ошончалык тезби десеңер, анчалык тез эмес жигиттер. Эмнеге айтайын? Себеби мына бул жерде термостат тугандар 82 температурага чыкмайынча бул ачпайт. Мисалы термостат бир ачты турабы? Ысык суу радиатор жака чыкты. Анан бул кайра жабылып калат. Термостатчы температура баягы түшүп кеткенден кийин. Ошо жабылып калган мезгилде радиаторда суу камалып калды да турабы? Өткөн суу камалып калды. Уже ал ушунчалык муздайт. Даже муздак болуп калат да. Ушунчалык деңгээлде муздатып таштайт. Анан кийин дагы термостат ачканда ысык суу бир аз кирет. Муздак суу астына киргенде мотордогу суу чабышат дагы, термостат кайра температура түшкөндө кайра жабып берет да. Мындай айтканда термостат дайым мынтип ачып жабып турат. Ошо радиатордо мындай айтканда абсолютно муздак суу турат. Анын далили эки радиатордун верхний шлангына кармасаңар ысык, нижний шлангына кармасаңар муздак болот. Себеби уже заготовка болгон суу ушунчалык деңгээлде муздап кетет да. Ал эми ачканда прям полный муздак сууну алып кирип кетпейт. Антсе мотор зага жейт. Баягы ысык нерсеге муздак сууну паш деп куюп жүргөндө болот да. Ал болгон чабыштырат. Термостат ачканда ысык суу кичине эле качат. Бир аз эле өтөт. Муздак суу киргенде уже температура түшүп баштаганда термостат жабып коет. Ал өтө чувствительный да алчы. Бат-баттан эле сезип турат. Чык. Мындай айтканда термостат главный кызматы камера сгорания бар го. Ошонун ичинде стабильный бир температураны кармаса, радиатор болсо сыртта заготовка кылып турат кетишке. Эми ошону заготовка кылышы үчүн алдыда шамал керек болуп атпайбы?
айдаганда өзү физически негизи табигый болуп атат. Эми айдабай калсаң шамал жок. Мына ошондо анан вентилятор жардамга келет. Ошон үчүн дагы вентилятордун өмүрү узун болот да. Мисалы көп вентилятор каратта ушундай шабуулдап айдап турса, бул бат эле күйүп калбайбы деп ойлонот да. Вентилятор дайым иштебейт да. Вентилятор трассага чыкканда вообще иштебейт. Только мындай пробкаларга келип же машина бир аз күтүп калганда эле бир вау деп өчпөсө, а так вообще вентилятор иштебейт. Анан кийин көбү келип алып кичине мотор мысып кетти, кичине муздатып анан өчүрөйүн дейт го. Анын деле кереги жок, потому что ал сени айдап келатканда достаточно муздатып койгон да. Системачы. Эми дизель болуп эле анан турбинасында май аксын деп күтпөсөң, а так система стопудово жетишет. Андай заготовкагачы. Так, вентиляторду эми чугандар, вентилятордун темасы мындай. Вентилятор бул обычный эле вентилятор. Баягы эле биз көрүп жүргөн эле үйдө шамал айдаган, айтор, либо ошондой эле вентилятор плюс минус берсең иштейт. Анан вентилятор бир башка вентиляторлордон айырмасы бунун. Бул чоң мощный вентилятор. Колуңду салсаң колуңа токтобойт биринчиден. Бул дегени колуңду салсаң опасный, колуңду сындырып ташташы мүмкүн, чайнап ташташы мүмкүн. Анан кийин влагостойчий. Влагостойчий дегенде уже ата бунга суу тийсе да күйбөйт да, атайын ушундай жаралган. Анан кийин щетка, моткалары алмашпайт, бул одноразовый. Щеткасын алмаштырсаң деле көпкө жүрбөйт. Анан кийин өтө көп ток жейт. Ошо күчтүүлүгүнүн себебинен. Китайский релелер же болбосо бир мындай назик сымдар көпкө жарабайт да, бат эле эрип кетет. Анан вентилятор көп учурда иштеген себептен бунга өзүнө күчү жете турган деңгээлде реле, өзүнө күчү жете турган деңгээлде, кыскасы айтканда реле, зым деген нерселерин өзүнүн нормасында койбосо бат эле эрип кетет. Мындай айткандачы. Так, ошол вентилятордун өзүнүн эмеси ошондой характеристикасы. Бул бардык эле машинанын охлаждение вентиляторлору ошондой болот. Көп ток жейт, кармасаң токтобойт. Анан бир тарапка айланат. Мисалы, вентилятор бир тарапка айланса сорот, бир тарапка айланса түртөт да. Ошо бизге эми бунун бир эле положениясы керек да, туура. Бизге нары бери болгонго болбойт. Бизге сырттан абаны өзүнө соруш керек. Андай болбой турган болсо, бул вентилятордун шамалды сыртка айдаса, машина айдаганда шамал эмне кылат? Бери урат. Экөө радиаторда эч кандай керексиз кыймылды аткарып калат дагы, ортодосу эч кандай муздабай калат. Түшүнөсүңөрбү? Радиаторду тетир иштей турган кылып койгондо көбүнчө суу кайнай берет, радиатор эрип кетет. Түшүнөсүңөрбү? Канча мисалы, аны мындай мисал келтирип берем. Мерседестерде, эски Мерседестерде электронный вентилятор турбайт дагы, мотордон механический ок чыгат дагы, ошо окко вентилятор катат. Анан ошонун ичинде эме деп коет. Атайын гидрокомпенсатор деген буюм коюлат. Бул термостатка окшош нерсе. Ал ошол октон температурасы качан мындай мотор ысыганда алда ысыйт да. Ысыганда керектүү температурага чыкканда ичине кысат дагы, вентилятор катуу айланат. Мисалы өзү каласа айланып турат, дайыпчы мындай. Мотор жүргөндө вентилятор тура берет, ичи айлана берет. Анан кийин ысыганда али мындай айтканда тогу жок да, гидрокомпенсатор дегенчи өзү кийин мен балким атын бир аз адаштырып атам. Кыскасы ал өзү менен өзү иштейт да. Ичи масляный самоторможение болот. Ысыгандачы сразу вентилятор кошуп айланып баштайт. Мисалы ошондой вентилятор болгон болсо машинада, анан мотористтер жасап атып, ошо вентиляторну адашып, мындайынан эмес, тетир кылып катырып алды да, мисалы да эми. Ошо мезгилде мотор жүргөндөн баштап ал шамалды сыртка айдап баштайт да. Түшүнөсүңөрбү? Эми катуу болбосо эми жайыраак. Бирок анан машинаны айдаганда шамал менен муздаш керек эле да. Бул шамалды мындай айдайт, эшиктен шамал мындай келет,
ортодо охлаждение вообще процесс жүрбөйт. Түшүнүп атасыздарбы? Ошондо суу кайнай берет. Канча катуу айдасаң, ошончо катуу баягы бул жакта шамал айдайт, бул жакта шамал айдайт. Вообще муздабай коет. Ошол себептен машина айдаганда вентилятор иштебеш керек. Түшүнүңүздөр жигиттер. Бул өтө маанилүү. Көп адамдар мындай кылат да. Вентилятор жабып алып туруп, калса ачыгып басат. Эгерде силер трассада токтобой айдай турган болсоңор, вентиляторуңар бузулган болсо, анда вентилятор жакпай эле айдай бериш керек. Ал өзү сама собой кете берет, муздап элечи. Сен уже пробкага кирип калдың шаарга, анан кийин вентиляторду кошуп туруп, эми бузулуп калган учурда да, анан кийин погороду акырын жай жүрө бересиң да. Ошонго мындай көп усталар, көп жылдык стажы менен да ушул нерсени анча маанисине бара бербейт. Ушул нерсегечи. Ошол себептен бул нерсеге биздин ишибизге эмнеге тиешеси бар айтайынбы? Биз именно охлаждение системада главный ролду вентилятор ойнойт да биздечи. Вентиляторду биз ремонт кылабыз. Вентилятордан башка нерсесин биз кылбайбыз. Ал өзү мындай механически уюштурулган нерсе. Биз просто системасын түшүнүшүбүз керек. Ремонт кылышыбыз үчүн. Мисалы бирөө айтат да, вентиляторум иштеп атат дейт. Сонун иштеп атат, бирок суу кайнап кетип атат дейт. Карап коюш керек, ал вентилятор оң айланып атабы, тетир айланып атабы. Аны сага чейин кандай уста караган турабы билбейбиз да биз. Бир машинаны бир ай усталар таппап турайбы. Аны мотор кылдырган экен. Ошо мотор кылдырганда вентилятор тетир коюп катырып коюптур. Зымдар үзүлгөн экен, алар эми моторду алганда ошо зымдарды үзүшкө мажбур болгонбу? Ал вентиляторду эле аңтарган эмес, ал просто зымымды аңтара улап койгон да. Алмаштырып улап койгон. Болду, вентилятор наоборот иштеп калган да. Ошо бардык иштейт. Датчиктер ачат, кадимки вентилятор дейт, мотор кайнап кетти. Моторский барган. Моторду кайра ачкан, мотор кайра жапкан. Баары жакшы экен деп. Дагы эле биз эле анда мындай нерсе опыттан аша эле келет. Эмне болуп атат деп анан кийин алдында туруп текшерип аткан жерде деп шамал кылса, мен ысытып атат бутумду. Вентилятор карасам сыртка айдап атат. Анан ошентип буну үйрөнгөнбүз да. Негизи бул кичинекей эле нерсе болгон менен машина именно айыбын тапканда бул өтө чоң нерсеге айланат. Көп усталар ошого маани бербейт. Вентилятор түшүндүк, бар. Бери айланыш керек. Бер мотордун ичине карап. Аны мотордун ичи ысык го, сыртка кылса болбойбу, туура. Өзү сыртка кылса жакшы. Бирок сен айдаганда алдынан шамал урат да. Вариант жок, кыскасы. Түшүнүңүздөрбү? Кыскасы вентилятор ичкерге шамалайт. Түшүндүк, бардык машинада бирдей болот. Башкача болбойт. Эми ушу вентилятор иштеши үчүн буга электронный форматта команда келиш керек. Эми команданы каяктан алабыз? Команда именно жигиттер мына жерде помпа бу краник турабы? Эми бул мотор, бул вентилятор. Мотордон мындай эки патрубка менен бириккен. Бу муздагы, бу ысыгы, то есть надо тромесчи ол. Ысыгы дагы тромесчи бул. Ысыгы мотордон чыгып вентиляторго кирсе, радиаторго. Муздаган суу мындайынан кирет. Эми именно мына муздак сууда термостат турат. Кирип аткан жеринде термостат турат. Термостаттан кийин эле мына жерде датчик турат. Аты терморегулятор. Бул жагында сезе турган жери 2 зым. Терморегуляторда эми жакшылап түшүнүп алыңыздар жигиттер. Эмнеге ысык сууда турбайт? Себеби бул жерге эгер датчикти коюп койсоң, бул жерде даимий кайнак суу турган себептен вентилятор токтобой иштеп калат. Эгер бул жерге койсок, краник бунун ичинде 80 температура болгондо гана ачат. Анан суу айланат дагы, муну ачкандан кийин мынерде 80 пайда болот. Бул жак 80 пайда болгондо бул ачып айланып келгенче муну суу 90го айланып калат. Демин айтканда 85 дейинчи. Ушул жерге 85 температура келгенде
датчик сезет, вентилятор иштейт. Иштеген мезгилде ызак суу кирет дагы мунун температурасы сразу түшөт. Түшкөндө термостат жабылат. Но жабылганда суу өтпөй калат. Демек, эмнерге муздак суу келет, мунун температурасы 85 эмес, 50ге түшүп калат, сразу вентилятор өчөт. Түшүнүп атасыздарбы? Эгер краниктин аркасында турбаса, краник ысык жакты жапканда анан кийин өчөт да бу. Эгер ысык жакты жаппаса бу токтобой иштеп калат. Түшүнүп атасыздарбы? Бу датчик термостаттан кийин турат. Муздак жагында турат. Адашпайбыз. Ысык жагында эмес, мотор жагы ысык. Муздак жагында турат. Эми ушул датчик кандай өзү көрүнүшү кандай иштейт түшүндүрүп берем. Канча түрү бар? Терморегулятор. Термодатчик дегенде жигиттер, мынакей термодатчик. Бул термодатчик мынакей обычный эле мыногу резьба менен катат. Эми ошо резьба менен катканда мына учу мына ушул жери сезет жылуулукту. Бул жак жөнөкөй эле ошо катырганга болт аркасы штекер, мына штекердин ичинде. Эми бул жерде эмнеге 3 штекер десе, питание мондан кирет. Бул эки положенияда иштейт. 85ке чыкканда мындан ток чыгат, жайыраак иштейт. Суу вообще уже 90га чыкканда мындан ток чыгат, уже бат иштейт. То есть мындан чыкканда экөөнө тең бир эле ток чыгат. Просто вентилятору эки функция бар да. Вентилятордун баягы кече дворниктин моторун түшүндүрүп бердим го. Шотка карама каршы болсо жай иштейт. Бул жагынан келсе бат иштейт деп. Гольфтукунда ошондой именно 3 контакттуу вентилятор турат. Бир масса, бир плюс келсе жай иштейт, который прям боковой. Да, бир плюс келет, ал мындай боковойнан келет, уже бат иштейт вентиляторчу. Ошондой да, гольфтук именно. Ошон үчүн буну датчиги дагы мындай 3 контакттуу. Бир жагына плюс келет, 80ге чыкканда мындан чыкса, мисалы, дагы бир температурага чыкканда экинчисе чыгат. Бул дегени машина эки типте муздайт да. Мисалы, анча ысы элегинде бир аз иштеп муздатып турат. Ана подъемдорго чыгып, машина өтө катты кыйналып кетсе, экинчи эмени күчөтөт этет да. Подъемго дегенде, подъемго чыкканда суу кайнап кетет да. Ошондон кийин охлажденияны катуураак кылат да, мындай айткандачы. Бул эми бардык эле машина мындай эмес. Бул вообще бир термодатчиктин кебетеси да. Эми термодатчиктердин түрлөрү аябай көп. Бирок мынакей бул да термодатчик жигиттер. Бир нерсени билип алгыла. Термодатчик бул мындай ичинде температурага реакция бере турган резина бар. Ичи обычный кнопка. Силер колуңар менен бир кнопканы тырстап кошосуңар го. Ошондой эле кнопка. Бирок бул термо болот, термо. Температурага кошот, түшүндүңүзбү? Именно 82 мына жазылып турат датчиктин боковойунда. Любой датчиктин боковойуна жазып коет. Канча градуста ачышычы. Эгер ал жерде 82 деп турган болсо, демек ошо 82ге келгенде ошо резина ишет дагы тиги кнопканы включать этип коет. Түшүнүп атасыздарбы? Мындай айтканда жигиттер, термодатчиктердин бардыгы бирдей болот. Эми бул эски машиналарда көбүнчө мына ушундай болот. Эми жаңы машиналар бир аз өзгөрдү. Жаңы машина эми кандай болуп калды? Жаңы машиналар термодатчик деген датчик жок болуп кетти дагы. Температурный датчик деген датчик менен иштеп калды. Ал кантип иштеп калды? Биринчиден, регулятору бар машиналар температурный датчиги отдельно болгон да, мурда эски машиналарда. Эми азыркы жаңы машиналарда терморегулятордун ордуна температурный датчик полный кызмат аткарып атат. Кандайча десе, жаңы машиналар температурный датчиги уже компьютерге уланып атат дагы. Качан
айтылган температурага жеткенде компьютерга уже 85 температурага чыкты десе, компьютер өзү эле вентиляторду кош деп команда берип атат. А мурда вентилятор именно Golf 3'ni көрсөттүм го. Бейс компьютерный система болгон да. Бул кандай десе, азыр мен детально чийип берем. Мисалы, мынаны Golf 3 деп элестетели. Golf 3'де но 3 провод болгон, эмнеде 3 провод болгон. Эми Golf 3'де мына бирөөсүнө плюс келген, bir температурага чыкканда мынга ток келген, прямой масса. Дагы бир температурага чыкканда мынга ток келген. Болду. Мынга келгенде жай иштеген, мынга келгенде бат иштеген. Ушинтип эле мына через заmoктон келген ток менен эле иштей берген. Эми азыр жаңы машиналар ушундай эмес. Bunun bunday өзгөрүп кеткен бирден бир себеби система охлаждения иштебей калганда компьютер сразу таблого команда чыгарыш үчүн да. Эми азыркы жаңы машиналар нону эми чоңултчу. Азыр именно ушу термо датчик турган жерде эле температурный датчик бар. Бул жерде EBU бул жерде вентилятордун мазгиси. Эми азыркылар мындай болуп калды. Датчиктен EBUга команда келет, нерден градус айтып турат, мисалы 85ке чыкты деп, сессия. Анан EBUдан нонун блогуна команда келет. Иштебөш деп. А бул блоко отдельное питание келип турат. Плюс-минус отдельно. Анан нондан сигнал келгенде бул ана вентиляторга өзү ток жөнөтөт. Мынагы блок компьютерга уланып тургандыктан, мына блок эгер кандайдыр бир закат жесе, уже полноценный задание берет. Ошибка чыгарат. Түшүнүңүздөрбү? Мындай айтканда, азыр карагыла. Мурда датчик сразу мынга берсе, азыр датчик компьютерга берет. Компьютер мына блокко берет, а блок өзү отдельно питаниясы бар, ошо питаниясын жакка ыргытат. Түшүнүңүздөр, уже бул компьютерлашып кетти. Азыркы машиналар бардыгы ушундай иштейт. Азыр баягындай терморегулятор менен иштеген машина калган эмес азырчы. Компьютерлашып кеткен. Буларды оңдош оңой. Компьютерга саласың, компьютер бул датчикти дагы көрөт, буну дагы көрөт. Даже муну дагы көрөт. Если могу нерден үзүлүп калса, компьютер ошону дагы көрөт. Потому что могу блоктун ичинде септи окуп алат да. Сеп деген түшүнөбүз, а? Муну зым кирип, спирально айланып кайра чыгат да. Ошону окуп алат компьютерчү. Мынага келип аткан питанияны да окуп алат. Кыскасы, муну связга чыкпай атса, компьютер ушундай блок связга чыкпай атат деп эле айтып коет да. Түшүнүңүздөрбү? Эскилери жөнөкөй эле болгон. Датчиктер мынакей. Система в общем мына ушинтип иштейт. Буну дагы практика сабагында более мындай эффективныйраак, ар бир детально көрүп үйрөнөсүңөр. Сабак.